Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде ишип жаткан мекендештер, агалар, эже, кандыштар, байкелер, инелер. Барыңыздар орозо кармаган күнүңүздөр менен, жума күнүңүздөр менен жана кармаган орозуңар кабыл болсун. Туугандар, мен өзүм Москвадан келип атканда, жанагындай таксиде иштеп жаткан блогерлерди, Асундан Баястанды көрүп, анан ошо Баястандан сурагам да, Кыргызстанга келгендечи. Чо там, кандай кылыш керек, не кылыш керек, жумуш кандай болуп атат, иштесе болобу, наркы берки деп, как раз таки бир июль айылдарда экен, былтыр. Анан сурап ал мага айткан, жумуш иштесе болот, азыр ар кандай варианттар бар, айлык бар, мындай бар, мындай бар. Мен сизге ошо айлык совет берем деп, айлык совет берген. Мен ошону угуп, айлыкка кирип, айлыкты иштеп көрүп, анан кийин, значит иштесе болот экен, аренда алса болот экен деген ойго келип, аренда кылып, аркы берки болуп, анан кийин арендада выкуп, сукуп болуп, азыр ушинтип өзүм таксиде иштеп жүргөн кез. Анан ушинтип видео тарткан кезде мага дагы ошондой суроолор пайда болду да. Москвадан депорт болдум, там Ошто болчумун, же биякта болчумун, Бишкекке барып иштей атам элем, кандай болот, иштесе болобу, болбойбу деп, кудду мендей эле Баястанга берген суроолорду мага дагы берип жатат азыркы учурда. Бул деген нерсе ошол адамдар көрүп, значит ушул адамдан сураса болот экен, ушул адамдан бир кандай совет сурап, советтен колдонсо болот экен деген ой менен жазып атат да. Значит прогресс бар. Значит тарткан видеолор кичинекей болсо деле пайда алып келаткан учур экен. Ошол үчүн мен азыркы учурда ошол как раз таки жанагы Москвадан келип атам, Москвадан депорт болдум, черный списокко түшүп калдым, реестрге түшүп калдым, ал жак бул жак болуп калдым. Короче, башка неме болбой калды, ошондой не кылса болот деген суроого бергендерге жооп берип кетейин. Бирок жооп берердин астында жанагындай таксиге адамдарды чакырып, жанагындай не эле провокация эмес, провокация антоними бар го. Адат кылып адамдар чакырбачы деген комментарий жазгандар жөн эле туруп тургула бүгүнчө ушул видеонун астында. Себеп дегенде таксиге чыгам деген адам эки эле варианты бар. Биринчи вариант бул башка жерден ал жак бул жактан тааныш бунуш, ал жак бул жак жок болуп, анан вариантты таппай калып, башка жумуштарга салыштырмалуу айлыгы кичине таксиде болсо көбүрөөк дагы экен деген ой менен кирген адам, же болбосо на самом деле таксини реально өзү үчүн желаниясы бар болуп иштей турган адам сурайт. Анан башка иш жок калдыбы, мындай кылгыла, ошончолук кыйын экенсиңер, сразу бир иш предлагать этиле, достойный оплатасы менен. Таксиде как минимум 2000 табасың, эртеси сезондон баштап күнүнө чөнтөгүнгө. Ошондо айына получается 60 000. 60 000ден жогору айлык табап бергиле, без нагрузки, без каких-либо мындай движений. Анан кийин сүйлөгүлө. Анан ал жок эле нерсе, такси болбогон иш, такси мындайдын иши, такси андайдын иши деп тоже неправильно сүйлөгөнөрчү. Ошончолук болуп кетиптир. Именно силер ошентип айткан үчүн таксиге лицензия пайда болду деп мен дагы жаман комментарий жазып ой жүгүтүп коеюнбу? Жок, тамаша бардыгы. Короче, Москвадан жаңы келем дегендер, Москвадан депорт болуп, короче, ушундай болуп калды, Москвадан депорт болуп келип калдык, эмне кылсак болот, кандай кылсак болот, кандай кылып иштесек болот деген суроого жооп. Бүгүн 27 февраль, кыштын предпоследний күнү, эртең бүрсү күнү уже жаздын биринчи күнү болот. Кудай буйруса, күн жакшы чыккан болсо, күн уже жылып калган болсо, бүт жанагы поледа иштете тургандар, сезонный работа менен иштей тургандар бардыгы өздөрүнүн жумуштарына кетет. Бардыгы деп айтканым, ал азыркы учурда таксиде иштеп жаткан мекендештер. Ошолор таксиде временно иштешкен, чисто мындай үйдө жөн отурбайын, кыш ичи иштеп коеюн деген адамдар. Ошолор эртең жаздан баштап бардыгы кетет өздөрүнүн жумуштары менен. Кеткен соң коэффициент көтөрүлөт, спрос көтөрүлөт, таксилердин сезону башталат. Саатына как минимум 450-500 сомдон чыгып баштайт. Ошол үчүн кимде ким Москвадан черный списокко, депортко пайда болуп, келип калып, башка өлкөгө барганы возможности жок, желаниясы жок болуп калаткан болсо, ошол эле кезде таксиге иштеймин, бирок машинам жок деген болсо, кыжалат болбоңуздар. Машинага ходтор бар. Машина берем дегендер толтура. Аренда, выкуп, лизинг же болбосо просто паркка чыгып иштесеңиздер болот. Вариант бар. Таксист болуп иштейм деген оюңар болгон болсо, эч ойлонбой иштесеңиздер болот. Главное, таксиге иштейм дегенден кийин аракет кылып 10 сааттан кем эмес иштегиле күнүнө. Ошондо чөнтөгүңөргө как положено 2-2,5 миң сом таза калат.
аренданын сырткары, бензинден сырткары, питаниеңерден сырткары калат. Эртең менен иштесеңерби, түнү иштесеңерби, айырмасы өтө деле чоң эмес. Просто түнү иштесеңер көп жүрүп каласыңар пробег боюнча, бирок пробкада турбайсыңар. Күндүз иштесеңер, пробкада турасыңар, бирок пробег боюнча аз жүрүп каласыңар. Но в итоге 12 саат иштегениңерде акчаңар почти что бирдей болуп чыгат. Ошол үчүн кимде-ким таксиге иштеймин, ушундай болуп атат, чорный списокко түшүп калдым деген болсоңор, эч ойлонбостон жашоо уланып кетет. Ол Москва биздин жашообузду тототкону акысы жок. Ошол үчүн туугандар, таксиге иштейм деп аракет кылып аткан болсоңор, иштесеңиздер болот. Эртеңден баштап уже сезон ачылат, көбүңөр келип иштесеңиздер болот. Бул Москвадагы мага жазган инсандарга ответ болду. Эми Оштон, Жалал Абадтан, Баткенден келип иштесем болобу дегендер дагы мага жазып жатышат. Ошолорго тоже ответ. Эгерде сиздер Ошто жашап, как положено, Оштун тургуну болуп, үй бүлөңөр менен болгон болсоңор, анда эртең сезон башталганда Ошто деле башталат. Туура. Бишкек менен 1000 сом, 1,5 сом айырмасы бар. Бирок өзүңөрдүн үйүңөрдө, үй бүлөңөрдүн жаныңарда тиричилик кылсаңар болот. Эгерде бойдок болуп, мындай жандай мигрантский жашоого көнүп калган болсоңор, анда Бишкекке келип тоже смело иштесеңиздер болот. Квартплатта ал жак бул жак тапсаңыздар болот. 10 000 сом шаардын чекеси боюнча, эгерде шаардын ичи боюнча чогуу жашаганы тоже 10 000 сом, 7 000 сом, 8 000 сом, 10 000 сом болуп айланып калат экен. Иштесеңиздер болот. Түнү иштейсизби, күндүз иштейсизби, ал уже өзүңүздүн көз карашыңызга болот. Бирок эгерде мигрантский жашоону улантам Бишкекте деген болсоңуздар, жакшы эле болот. Эч кыжаалат болбой, ойлонбой келип иштесеңиздер болот. Өзүмдүн чөнтөгүмө чогултам, ата энеме жардам берем, же ал жак бул жакка жардам берем, же жок, өзүм эле чогултуп, өзүм эле акчамды чогултушум керек деген болсоңор деле, күнүнө как положено 5000, 6000 кассаны жапкан болсоңор, Яндекстин тарифи боюнча, ошондо аренданы бересиңер, газыңарды толтурасыңар, 3000 сом расход. 500 сом питание кылууга, 2,5 сом чөнтөгүрө калат. 2,5 сом, это получается, так, 30 күндө 75-80 000 сом чөнтөгүрө калат экен. Бул деген нерсе эң минимальный доход 12 саат иштегенде, деп мен силерге конкретно айтып атам. Эгерде силер 12 сааттан жогору иштеп, линиядан азыраак чыгып, көбүрөөк заказ алган болсоңор, анда 6-7-8 миңге чейин табасыңар. Ошондо чистый доходуңар 4 000 сомго чейин болот. 4 000 сом менен тапкан болсоңор, айына 120 000 сом табасыңар. Мейли, bir күндөн аржыма сайын эс алууга 4 000ден 4 күндү кемитебиз, это получается 16 000. Ошондо 100 000 сом чисто чөнтөгүңөргө калтырып иштесеңиздер болот. Потому что сезон келип жатат. Менин лично жеке оюм ушундай. Конечно, буга чейин иштеп жүргөн карышкырлар мага келип туруп мындай пересекать этип, сен туура эмес сүйлөп атасың, сен мындай кылып коюшуң деп коюшу мүмкүн, бирок ал алардын ою, менин оюм эмес. Мен өзүмдүн жеке оюмду айтып силерге бөлүшүп атам. Потому что өзүм көрдүм ошол нерсени. Ошон үчүн туугандар, Бишкек бул борбор, по-любому. Бул жерде Москва не резиновая, наркы берки деген эч ким жок, айтпайт. Чорный списокко текшере турган полиция жок. Жанагындай лысый жүргөндөр жок. Жанагындай община болуп туруп сен мындай экенсиң дегендер жок. Кыргызстан өзүңөрдүн жериңер, Кыргызстанда жүрүп, Москвадан тажагадар, Москвадан списокко түшүп калып келгендер, ушу жака келип, кенен өз жериңерде, өз мекениңерде акча тапсаңар болот. Барыңыздарга ийгилик, каналга катталып, жакшы ой пикир калтырып, досторуңуздарга жөнөтүп коюңуздар. Чоң рахмат.